Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн да катталуучуларыбыздын суранычы менен 2017-жылы чыккан Унаа айдаган балакай аттуу тасманы көрөбүз. Карызын төлөш үчүн кылмыштуу чөйрөгө аралашып тоноошуларга жардам берип, кылмышкерлерди жок кылмайынча кутула албастыгын түшүнүп калат. Көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, тасмага өтөлү. Тасманын башында кызыл унаада олтурган балакайды көрөбүз. Ал көз айнегин тагынып алып, кулагына кулакчыңгаларды салып, Атабековдун ырларын угуп жыргап куунап олтурган. Бир кезде андан алыс эмес жерде бирөөлөр банкты тонуп жаткандыгын көрүп калат. Анда банктын үн белгилери жанып, жанагы тоноошулар ал жактан качып чыгышып, балакайдын унаасына олтурса, каарманыбыз унаасын айдаган бойдон эле ал жерден качып жөнөйт. Биз ушул жерде каарманыбыз унааны өтө күчтүү айдап, бул банкты тонуп чыккандар менен бирге иштегендигин түшүнөбүз. Ал артына келе жаткан тартип сакчыларды эч эле жеткирбей, ар жакка быйтап качып, тартип сакчылар бир топ унаа менен кубалап дагы артынан эч эле жетпей коюшат. Акырында алар унаа токтотуучу жайга келип, кызыл унааны ачык таштап коюп эле башка унаага отуруп алып кетип калышат. Мындан соң жаңылыктардан банктан дээрлик 200 000 доллар уурдалгандыгы билинет. Анда балакай адаттагыдай кулак чыңгасынан алмапыш, озматуш деген обондорду коюп алып, бийлегенче ашканалардын бирине барып кофе алып келет. Бул убакта тоноошулардын башчысы Док уурдалган акчаны тең бөлүштүрүп жаткан. Ушул убакта кылмышкерлердин арасынан бирөөсү балакайга тийише берет. Бунун көз айнегин тагынып алып эле унчукпай олтура берет экен. Эмне бизди тоготпой атабы же бунун эмне дүлөйбү? Кичине аралашып сүйлөшсө болбойбу десе, Док ага жооп берип, бул башкысы унааны өтө мыкты айдайт, бизге ошонусу жетиштүү. Ага көп эле асыла бербечи деп коет. Ошентип алар акчасын бөлүп алгандан кийин ар кимиси өзүнүн кабатынан түшүп тарап кетип, эң ылдыйкы кабатка балакай менен Док экөө эле түшөт. Көрсө балакай бир кезде Доктун унаасын урдай коюп, ага карыз болуп калып, азыр кылмыш иштерине жардам берип акысын төлөп жүрөт экен. Анда Док балакайга эскертип, мен сага дагы бир жолу коңгуроо кыламын. Акыркы ишке катышсаң менден кутулган болосуң. Эми көрүшкөнчө деп каарманыбызга уюлдук аппарат берип, ал жерден кетип, бул убакта балакай аны багып алган Дудук атасы менен жашагандыгын көрөбүз. Анда өгөй атасы кулак укпай сүйлөй албагандыгы менен сыналгы көрүп, ал жерде жаңылыктардан банкты тоногондордун сүрөтүн көрүп, балакайды таанып калат. Каарманыбыз бош убагында өзү дагы ар кандай обондорду чыгарып жазып турчу. Анан да анын чөнтөгүндө ар дайым үн жазуучу аппарат жүрөт экен. Анткени ал кылмышкерлер менен жүргөн кезде үндөрдүн баардыгын жазып алып турчу. Биз ушул жерде балакай кичинекей кезинде ата энеси менен кетип бара жатып, ата энеси уруша кетип, кырсыкка учурап экөө тең каза болуп, каарманыбыздын кулагында ошондон кийин түшүнүксүз бир үн пайда болуп, ошондуктан ар дайым кулак чыңга салып обондорду угуп турчу. Антпесе кулагынан чыга берген үн такыр эле токтобойт экен. Ал бир күнү ашканада тамактанайын деп олтуруп калып, ал жерде иштеген өтө бир сулуу кызды көрүп, жүрөгү башкача согуп эле жанагы кыз каарманыбызга жагып калды окшойт. Кечинде болсо балакай үйүндө жүрсө, ага Док коңгуроо кылып иш пайда болду деп айтып, ал берилген дарекке барса, Док бул жолу башка адамдарды чогултуптур. Алардын биринин аты Эди, экинчисинин аты болсо Джейди, үчүнчү кара терилүү адамдын каймана аты Келесоо экен. Анткени ал көп нерсени ойлонбой эле жасап кое берчү. Алар дагы адаттагыдай эле каарманыбыздын көз айнекчен жана кулак чыңгасын көрүп эле ага тийишип, сен эмне бир аз акыл эсиң кемирак немесиңби деп эле үстүнөн күлө беришет. Анда Док кийинки тоноо ишин мерчемдегенче балакай анын колунда кантип иштеп калгандыгын айтып берип, көрсө балакай Доктун жөн эле унаасын урдап кетпей, анын ичиндеги көптөгөн баалуу буюмдары менен урдаган экен. Ошондуктан ал көп жылдан бери Доктун айтканынан чыкпай анын карызын төлөп жүргөн болот. Бул жолу кылмышкерлер акча алып бара жаткан унааны тономок болушуп, өздөрү көздөгөн жерине жеңил унаа эмес чоң пикап менен барган соң, кылмышкерлер бет каптарын кийет да мылтыктарын алып алып эле жөнөп кетишет. Бул жолу кылмышкерлер акча ташыган кызматкерлердин бирин өлтүрүп салышыптыр. Муну көргөн балакай бир аз башкача болуп кетти. Анткени буга чейин өлүмдү көрө эле келе. Ошентип алар кылмыш болгон жерден качып жөнөп, аркасынан бирөө унаа менен кубалап, тапанчасы менен аткылап артынан такыр эле калбас болду. Кара терилүү Келесоо кубалган адамды атайын деп жаса, балакай атканга мүмкүнчүлүк бербей, унаасы менен жолдон чыгып качып жөнөп, артындагы келаткан адам унаасын башкара албай кырсыкка учурайт. Бир кезде кылмышкерлер жолдогу тыгынга учурап, унаасын таштап коюп, андан нары качышып, кичинекей баласы менен олтурган аялдын унаасын зордуктап алып алышып эле ошо менен качып кетишет. Алар адаттагыдай унаа токтоочу жайга барып, өздөрү буга чейин даярдап койгон унаага олтуруп эле кетип калышты. Эң кызыгы, каарманыбыз кофе алып келсе, алардын арасында катардагы Джейди жок экен. Көрсө ал качып келе жатып, тапанчасын биринчи унаада унутуп калгандыктан, Док биздин артыбызда из калбаш керек деп аны өлтүртүп салыптыр. Ошентип балакай Доктун алдындагы карызынан эми толугу менен кутулуп, бирок коштошоордун алдында Док балакайдан акыркы жолу суранып, Джейдинин денесин жок кылып салгын деп айтат. Анда балакай унааны темирлерди таштандыга алып баруучу жерге жеткирип, дене менен кошуп эле майдалатып бүктөтүп салды. Ошентип карызынан кутулган каарманыбыздын кубанычы коюнуна батпай, маселесин чечкенине кубанып, буга чейин сулуу кызды көрүп калган ашканага барат. Көрсө каарманыбыздын
апасы бир кезде ушул ашканада иштечү экен. Ошондуктан балакай бул ашканага ар дайым келип турчу. Ал бул жолу жанагы сулуу кыз менен сүйлөшүп калып, анын аты Дебра экендигин билип, каарманыбыз деле кызга жактыбай туруп, экөө бири-бири менен тез эле сүйлөшүп, тил табышып кетишет. Анда кыз жумуштан кийин кирлеримди жуудурганы барам десе, балакай дагы аны менен чогуу барып, экөө сүйлөшүп тез арада эле кыз жигит болуп калышты окшойт. Кечинде каарманыбыздын өгөй атасы "Мен сага бир сунушум бар. Пицца ташып иштесең болот" деп дудуктардын тилинде ага өзүнүн сунушун айтып, балакай дароо эле макулдугун берип пицца ташуу ишине орношуп алат. Күндөрдүн биринде Дебраны жолугушууга чакырып, экөө бир кымбат баалуу ашканага киришип, ал жерде олтуруп тамактанып бүтсө эле каармандарыбыздын акчасын башка бирөө төлөп коюптур. Көрсө ал жерге Дог балакайга жолукканы келиптир. Ал каарманыбызга жолугуп, "Сен менден карызыңды төлөгөнү менен мен сендей мыкты айдоочуну жөн эле кой берип жибергим келбейт. Жакында жаңы иш уюштуруп жатабыз. Эми мага карызыңды төлөбөй эле мыкты акчаларды табасың. Ошондуктан айтканыма көңүлүң болбосо, Дебраңды дагы, өгөй атаңды дагы жок кылып коем. Сен болсо бул нерсени каалабасаң керек. Эртең жолугабыз" деп эле каарманыбызды коркутуп ал жерден кетет. Анда Дебра каарманыбыздын бир аз көңүлү түшүп калгандыгын көрүп, ага күч кубат берейин деп французский поцелуй кылып жиберет. Эртеси Дог балакайды алып алар почтанын кеңселеринин бирине барып, Дог каарманыбызга ишти түшүндүрүп, көпчүлүгү почтаны тоношпойт. Бирок ал жерде көп баалуу нерселер бар экендигин билишпейт да. "Биз эртең ушул жерде тонойбуз, ошондуктан сен артта олтурган менин жээнимди алып алып, ал жакта канча видео байкоо жана канча күзөтчү жана канча эшик терезе бар экендигин байкап кел" деп жөнөтөт. Анда каарманыбыз кичинекей Сэмди жетелеп алып ал жака кирип, видео байкоолорду эсептеп жатса эле Сэм ага ал жактагы бардык нерсени айтып берип коет. Көрсө бул Сэм кичинекей болгону менен айнала чөрөнү тез байкап, эмне бар эмне жок экендигин билип коет экен. Анда каарманыбыз кайтып келип Догго бардык нерсени айтып берип, Дог балакайды үйүнө чейин узатып барып, "Мен сенин өгөй атаңдын майып экендигин билемин. Ошондуктан эртең жумушка сөзсүз келгениң болбосо жаман нерсе болуп кетет" деп дагы бир жолу эскертти. Анда каарманыбыз кечинде сүйгөн кызынын жумушуна коңгуроо кылып, "Бүгүн экөөбүз жолугалыгда эмеспиз, бирок буйруса баардыгы жакшы болот. Экөөбүз эң бир мыкты унаалардын бирине олтуруп алып, обондорду коюп алып бул жактан качып кетебиз. Сен мени мененсиңби?" десе, Дебра дароо эле макулдугун берет. Эртең менен балакай даярданып алып Дог айткан жерге барса, ал жерде биз тасманын башында көргөн Бадди менен аялы Дарлинг жана кара терилүү Келесоо келиптир. Анда Дог тоноо үчүн кандай кылыштын бардыгын түшүндүрүп, "Бизге жаңы курал жарактар керек, ошондуктан бир жерге барып келгиле. Ал жактан курал сатып аласыңар" деп эле төртөөнү тең жөнөтүп жиберет. Балакай унааны айдап алып каармандарыбыз көздөгөн жерине барышып, курал саткандар каармандарыбызга ок даарынын түрүн сунушташат. Анда Келесоо бир малдыры тапанчасын чыгарып ал жерден атыш баштап жиберип, каармандарыбыз мылтык саткандардын бардыгын атып өлтүрүп салышат. Бадди Келесоого жини келип, "Сен эмне кылып жатасың? Менин аялымды өлтүрүп коеюн дешти го. Жок жерден эле бир нерсени баштай бересиңби" десе, Келесоо жини келип, "Буларды мен бардыгын тааныймын, алар тартип сакчылары. Бизге курал сатымыш болуп камап салышмак" деп айтат да ал жерге өздөрүнө керектүү куралдарды алып алып кетип калышат. Бул Келесоо чындап эле атына заты жарашкан, өзүн кармай албаган Келесоо неме экен. Ал бара жатып жолдон Дебра иштеген ашкананы көрүп калып, "Бул жерге токтотчу, менин курсагым ачты. Тамактанып алалы" десе, каарманыбыз ал жака токтоткусу келбей, бул жерде тамактары даамсыз дегенине карабай эле Келесоо киркенге муктаж кылат. Анда балакай ал жака кирип Дебраны тааныбаган адамдай болуп ага сүйлөбөй, жанындагыларга кыз жөнүндө билгизгиси келбей эле буйрутма берип олтуруп калышат. Бир кезде Келесоо өзүнүн сөзүн баштап, "Мени бир жолу эле башы жок деп ойлоп жатат окшойсуңар. Мен силерди баардыгыңарды сырттан көрүп турамын. Мисалы Бадди сенин ким экениңди көзүңдө эле окуп турамын" деп ал жөнүндө маалыматтарды айтып берсе, муну уккан аялы Дарлинг Келесоого жооп берип, "Сен Баддинин көп эле жинди тие бербегиниң, анын ачуусун келтирсең сени өлтүрүп коюшу мүмкүн" деп ортодо бир аз убакытка үн сөз чыкпай, Келесоо бир кезде "Анда эмесе кеттик" деп эле ордунан туруп жөнөйт. Каарманыбыз кетип бара жатып кол арчый турган кагазды Дебрага берип, ал жерге түнкү саат 2де кетебиз деп жазып коюптур. Анда каармандарыбыз Догго кайтып келсе, Догдун аябай жини келе баштайт. Көрсө буга чейинки курал сатуучулардын бардыгын Дог таанычу экен, алардын тартип сакчысы экендигин дагы билип, "Мен аларды тааныйт болчумун" десе, Келесоо ага жооп берип, "Атышты өздөрү баштады" деп шылтоолоп коет. Ошентип алар эртең менен эрте ишке жөнөмөк болуп эс алып уктай башташат. Түнү саат 2 болгон кезде балакай ордунан туруп эшикке чыгып жөнөп калса, Келесоо аны байкап калып, Бадди экөө аны коркутуп эле, "Сен каяка жөнөдүң" деп сурак ала башташат. Анан дагы балакайдын буга чейин үн жаздырып жүргөн аппаратын Келесоо таап алыптыр. Ошентип балакайдын бети ачылып, буга чейинки жаздырылган кассеталарынын бардыгын таап келишип, аларды укса Догдун сүйлөгөнү жана Дебранын сүйлөгөндөрү бар экен. Муну уккан каармандарыбыз кыздын үнүнөн эле буга чейинки ашканада иштеген кыз экендигин билип калышты. Анда Дог муну жок кылгыла десе, балакай дароо эле ордунан тура калып, "Мен бул үндөрдү жаздырып алып болгон обондорду жасаймын. Мен эч кандай саткынчы эмесмин, жумушубуз тууралуу эч кимге айткан эмесмин. Менден башка мыкты айдоочу табыш кыйын. Мени жок кылбаңыздар" десе, Дог анын сөздөрүн угуп макулдугун берет. Ошентип алар эртең менен кийимдерин кийип алып унаага олтуруп почтанын алдына барып, почтанын башкы эшигинен Бадди менен Дарлинг кирип кетсе, Келесоо почтанын арт жагындагы эшиги менен кирет. Бул убакта сыртта калган каарманыбыз алардын алдында унаанын үстүндө узун темир жүктөлүп турганын көрөт. Анда тоноочулар чыгып эле Келесоо каарманыбызга кайра кыйкыра бергендиктен анын кылыктарына чыдай албай кетип эле оюна бир нерсе келди.
Балакай ошентип келесоону өлтүрүп салып калгандары качып жөнөшүп, бир кезде тартип сакчылар келсе Бадди менен Дарлинг аларды аткылай баштайт. Анда Балакай алардан бөлүнүп эле чуркап өзүнчө качып, кийимдеримди алмаштырып алайын деп сомдун ичиндеги соода көркөлөрүнө кирип, ал жакта илинип турган кийимдерди кийип эле андан нары качып жөнөйт. Бир кезде токтоп турган унаага түшүп алып качып жөнөп башка унаа менен сүзүшүп кетип, сүзүшкөн унаанын ичинде Бадди менен Дарлинг бар экен. Ошол мезгилде тартип сакчылар Дарлингди атып өлтүрүп салат. Муну көргөн Бадди Балакайга жини келип, Дарлинг сен айыңдан өлдү. Мен сени жердин түбүнөн болсо дагы таап алам деп ачууланат. Анда Балакай качуусун улантып жолдон бир кемпирдин унаасын тартып алып, анын баштыгын берип салат дагы унаасын алып эле качып кетет. Балакай биринчи эле өгөй атасына келип ал жерден бекиткен акчаларын алып, өгөй атасы Жозефти унаасына салып алып эле бир жака алып жөнөйт. Көрсө ал акчаларды Жозефке берип, аны карлар үйүнө таштап, өзү андан нары качууну чечиптир. Ал Жозефти таштагандан кийин Дебраны иштеген жерине барса, ал жерге Бадди келип калган болот. Анда Бадди тапанчасын алып экөөнү коркутуп, сенин айыңда менин сүйгөнүм өлдү. Эми мен дагы сенин сүйгөнүңдү өлтүрүшүм керек. Дебра менен коштошо бер деп эле ал жерге тартип сакчысы келип калат. Бирок тартип сакчысы ал жерге жөн гана ажаткана издеп келиптир. Бадди бир кезде алаксып кетсе, Балакай аны атып салат дагы Дебраны алып эле качып жөнөйт. Каарманыбыз тапанчасы менен көчөдөгү жүргөн балдарды коркутуп унаасын алып, Дебраны ээрчитип алып эле Докко барды. Көрсө ал кассеталардын арасынан апасынын үнү жазылган кассетаны алайын деген экен. Анда Док мен силерге көп деле жардам бере албаймын. Бул баштыкта акча бар, өлкөдөн чыгып кетишиңерге жетет. Эми чуркагыла деп эле лифттен чыкса, ал жерге Бадди жетип келип калыптыр. Көрсө ал тартип сакчыларды өлтүрүп алардын унаасын алып алган экен. Анда каармандарыбыз Доктун унаасына олтуруп алып качып жөнөшсө, Бадди Докту ошол жерде өлтүрө сүзүп салат. Бир кезде Балакайга бир ой келип, аларды колдоп келе жаткан Баддинин унаасын сүзүп, анын унаасын бийиктиктен түшүрүп жибергенге аракет кыла баштайт. Ошентип каармандарыбыздын ою ишке ашып, Баддинин унаасы бийиктиктен түшүп кетип, бирок кылмышкер өзү унаадан түшүп калганга жетишип калган экен. Ал бир кезде тапанчасы менен Балакайдын кулагын тунута атып, бул убакта Дебра келип кылмышкердин колундагы тапанчасын түшүрө чабат. Анда каарманыбыз Баддинин өзүнүн тапанчасы менен өзүн атып, ал бийиктиктен кулаган унаанын үстүнө түшүп ошол жерде көз жумат. Биз мындан соң Дебра унааны айдап алып эле экөө бир жака кетип бара жаткандыгын көрөбүз. Бирок алардын сапары көпкө уланбай, алдынан тартип сакчылар тосуп чыгып, качуудан чарчаган каарманыбыз алардын колуна өз каалоосу менен түшүп берет. Ошентип Балакайдын үстүнөн териштирүү иштери башталып, соттун чечими чыгып, аны 25 жылга түрмөгө камап, бирок өзүн жакшы алып жүрсө 5 жылдан кийин чыкканга мүмкүнчүлүк алат. Биз тасманын аягында каарманыбыз түрмөдөн чыгып Дебрага жолуккандыгын көрөбүз. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жолдо жүрүү эрежесин сактап, унааларды өтө катуу айдабайлы.